Урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мерими, тынчтыгы болсун. Биз жерлердин эң ыйык жери Мекке шаарында, пайгамбардын шаарында, Куран түшкөн шаарда турабыз. Ошол Куранда айтат, ыйман келтиргендердин бардыгы бир тууган дейт. Бул жерде бир туугандарыбыз менен турабыз. Өзүңүздөрдөй билгендей, биз ушул компанияда ушундай инсандарды алып келебиз дегенбиз. Мына Алла насип этип, Аллах Таала чакырып туруп ушул жакка келдик. Бул жерде инсандар жөнөкөй эле инсандар эмес, балким бардыгыбызга пример боло турган, бардыгыбыздын жашообузга мындай мотивация бере турган инсан десек жаңылышпайбыз. Мына бул жерде биздин Өмүркан эжебиз мынакей. Мага лично чоң мотивация берди да. Мына көз азиз болсо да, кичине жашоодо сыноо берсе дагы 30 пара Куран жаттаган үчүн бул эжекебизди биз башыбызга көтөрүп жүрүш керек да. Ошон үчүн мына биз баягы компаниядан түшкөн акчаларды Алла жолунда иштетебиз дегенбиз. Биз с удовольствием ушул эжекебизге мынакей жакында үй алып бердик. Мынакей үй кут болсун, досторубуз менен бардыгыбыз биргеликте баарын дайындап беребиз деди. Аллага шүгүр. Мына Куранды башына көтөрдү эле, Аллах Таала даражасын көтөрүп койду туугандар, караңыз. Андан кийин бул жакта мына Земфираден эжебиз бар, 15 пара Куран. Бир пара Куран билбейбиз биз. Мен бир пара Куран билбейм. Сиз канча пара көзүңүз көрөт, ден соолугуңуз бар, канча пара Куран билесиз? Канча сүрө билесиз? 10 сүрө билесизби, билбейбизби? Бардыгыбыз аны Аллага маалым, бирок мынакей бул эжекелерибиз көз айсыз болсо дагы 15 пара Куран жаттады. Кудай буйрса бул эжекебизге да айтып атабыз. 30 пара Кудай буйрса жаттап бүтсө, компаниядан квартира белекке берилет. Андан тышкары мынакей биздин бул жерде бир туугандай болуп, сапарда бир тууган жакын адамдай болуп калат экен Бексултан мырзабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Интернетте адамдар бар. Здоровый балдар бар. Ден соолугу бар, көзү көрөт, кулагы угат, бардыгы басат. Бирок уялбай акча сурагандар бар да. Мен ошолорго айткым келет, мына бардыгыбыз ушу Бексултан мырзадан биз үлгү алыш керекпиз да. Анча мынча дагы инсандарды көрөбүз, жашоонун кичине бир мындай кыйынчылыгына чыдабай ажырашып кеткендерди көрөбүз. Мынакей Бексултан мырзанын өзүн да көзү көрбөйт, жеңебиздин да көзү көрбөйт. Бирок ошондой болсо да Кыргызстанга үлгү катары, үлгүлүү семья кандай болуш керек экен, үй бүлөнү кантип багыш керек экен, мынакей Бексултан мырза көрсөтүп келатат. Мынакей эки баланы багып, бизди азыр төрөтүп эле таштап кеткендер турупта, мындай арсыз эркектер. Ошолордун бардыгыбыз ушул Бексултан мырзадан пример алыш керекпиз. Бексултан мырза мына жакында эле дагы Диля деген эжекебиз бар. Аллага ыраазычылык айта албаган, адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага ыраазычылык айта албайт дейт. Буну да айтып коюш керек. Мынакей акча чогултуп элдер ошо командасынын баарын Аллах Таала жашоосун өмүрүнө береке берсин. Алар да ушул жерге ыйык жерге келгенге насип этсин. Анан Бексултан мырзага мен чалып калдым. Бексултан мырза айтат, мына мен кече пикир кылып атам эле умра боюнча деп, сиз чалып калдыңыз деп мынакей. Анан квартирасынын 5,5 миллион акчасы калган экен, ошону төлөп бердик. Бексултан мырзанын мага жаккан жери таанышкандан бери бир намек берип, же бир тыйын сурап, же ошо 500 миңден башка дагы бериңиз, андан ашык кереги жок деп өзү мындай иштеп мынакей үй бүлөбүзүн багып массаж кылат. Массаж кылдыра тургандар болсо кайрылса болот Бексултан мырзага. Мындай ушундай үлгүлүү үй бүлөлөр, ушундай инсандар биздин арабызда бар болгон үчүн бул алам кармалып турат. Ушундай жакшы адамдар бар болгон үчүн бул алам кармалып турат. Алланын рахматына бөлүнүп турат. Аллах Таала булардын жашоосуна, өмүрүнө береке берсин, дагы көп келгенге насип этсин. Чынында баягы сапарга чыкканда Алла үчүн жакшы көрүп каласың. Момин инсандар, жакшы инсандар, ушулардын көрүп биз үлгү алыш керекпиз. Бексултан мырза азыр бир Кыргызстанга дуа кылып коем дейт, кыска нуска Кыргызстанга, элге, жерге баарына бир дуа берип коюңуз. Биз ушул жерде Меккада туруп, ыйык жерде туруп Кыргызстаныбызга дуа кылабыз. Биздин Кыргызстан мамлекетибизди Аллахым асмандан келген апаттан, жерден келген баледен Аллахым өзү сактасын. Кыргызстандагы жетекчилерибизге Аллахым адилеттүү башкарууну Аллахым өзү насип кылсын. Ошо Кыргызстандагы жаштарга, кыргыз мамлекетиндеги бардык инсандарга Аллахым хидayat тофик берсин. Аллахым ошол жерден кары алымдар дүйнөгө Аллахтын динин таркаткан, пайгамбар сүннөт тарикасына амал кылган көп деген адамдар чыгышын Аллахым өзү насип кылсын.